Assalamu alaikum Aziz. Алейкум ассалам. Атым жөнүндө айтып өтсөң кыскача. Ат жөнүндө айтсам, бул өзү Россиядан келген. Санжар деген Карагулжалык советтен бир акебиз алып келип берген. Ошодон алганбыз жаңы азыйында. Мен азыр 2 жыл бокалы. Ошондо пародасы кандай болуп калат булар? Пародасы бул данчак. Донской парода деп аталат. Россиядан таза кандуу данчак да. Таза, Таза. Анан негизи могу аламан булактарда көп эле жүрөсүң. Акыркы күндөрү ушундай бийик, чоң аттар, Европадан келген аттар көбөйдү да. Могу чоң булактарда кандай өзгөчөлүктөрдү көрсөтүп атат эми? Чоң булактарда эми аттын өзүнө жараша булактарга жарайт. Анан Европадан азыр ат жакшы, Кудайга шүгүр, кыргыз элибизде бардык элибизде аттар азыр абдан көбөйдү. Бул деген эми элибиздин барчылыгы, токчулугу деген эме да. Чындыгында ат жакшы нерсе. Жакшы. Эми бул атты канча жашында алдың эле өзүң? Жаңы азыйында алгам. Жаңы азыйында келген. Азыр канча жашта ошондо? Азыр 3 азый, жастык 3 азый. Жакшы. Эми негизи мындай аттардын азыр бир орточо баазы канча болуп калат примерно ушул? Эми билбейм, мынча баазы деп деле айта албайм эми. Баазы жок деп деле айтсак болот да. Сатылбайт деген мааниде да, эми баазы жок деген. Анан ушу Манас Ниязов дагы бир 3-4 салым салганын көрдүк эле да ушул аттынчы. Манас чабат атты. Анан Манастан бөлөк Медеш деген досум бар, Акжол деген иним бар, ошолор чабат. Эми Кудай буйрса бүгүн ким чабат? Өзүң чабасыңбы же? Буйрса Манас чабат, дагы эле Манас. Өзүм асмасы өзү чабып коебуз. Ушул аламанга өзүң алып чыккандан бери мисалы могу чоң байгелерде кандай салымдарды салды? Бул ат менен чоң байгелер деле боло элек, мага байгенин деле кызыгы жок, чынын айтсамчы. Анан мындай мага аттын жалына улак ашып, атка улак чыкты, ошодон эле рахат алып, эметип, ошого кызыгабыз да. Байгенин деле өтө кызыкчылыгы жок. Мындан башка аттар менен чоң сорундарды алып жүргөбүз. Кудайга шүгүр, эл катары. Жакшы. Ийгилик анда Азиз. Рахмат, сизге дагы ийгилик.